Мурда бул жерде олимпиадалык курама команда машыкканын билчү элеңиздер. Мейманкана фин мончулору жана медициналык борбор кандай максатта курулган? 2017-жылы бул жерде тоо лыжа спорт түрү боюнча бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиада өткөрүлгөн. Дагы кандай кызыктар бар? 2023-жылдын жаз айларында эс алуу жайы түнкү эң бийик дөбө катары Гиннестин рекордтор китебине киргизилген. Бүгүн биздин аш тизмеде куурулган ичеги карын, төңкөрмө жана кийик оту чайы. Куурулган ичеги карын койдун ичегилеринен жасалат. Ал өтө пайдалуу келет. Бараньи кишки, они очень полезны и благоприятны для здоровья. Муну өлкөнүн ар кайсы аймактарында ар башкача жасашат. Мисалы, Кызыл Ордо облусунда ичегинин ичине күрүч салып бышырат. Бүгүн биз бул даамдын ушул түрүн жасап көрмөкчүбүз. Рецепта сегодня мы используем. Для этого я подготовила кишки. Бул үчүн койдун ичегилери таза жуулуп, айранга салып тыныктырылат. Ранее говорила, что кишки обязательно нужно выдерживать в любом кисломолочном продукте. Мы кишки нарезаем. Ичегини өтө майда кылып туурап алуу керек. Кууруганда тишке сезилбегендей болуусу шарт. Бул даам өтө тез даярдалуучу азыктарга кирет. Негизи эле ичеги карын азыктары ар бир кожойкенин кол алдында болуп, качан болбосун бышыра коюшчу. Она могла приготовить это блюдо. Можно было просто Сууга бышырып дагы сактап коюшкан. в вареном виде. Основной Биздин негизги кошулмабыз пияз менен туз, мурч жана бир аз орегано татымалы кошулуп куурулат. приправы – это соль, перец и немного орегано. Приготовление данного блюда используется. Бул даамды даярдоодо ичеги карынды сууга кайнатып, демдеп дагы бышырса болот. Баарынан ышталып жасалган ичегилер даамдуу болот. Ыштоодо алма же ак кайыңдын чамындыларын пайдаланышкан. Кто-то использовал яблоневые щепки, ольху или даже есть такие примеры, когда использовали березу. В экспедициях Экспедицияларда мен ышталган ичеги карындарды жаш балдар сүйүп жешкенин көп көргөм. Бул азык тез сиңирилип, курамында ферменттер көп болгондуктан ашказанга пайдалуу келет. ферментов. Мы нарезали Биз ичегилерди майда туурап алдык. Эми муну көмөчтанга салабыз. на сковородку. Выложили на сковородку, нужно немного Биз туздап, мурч кошуп туруп, бир аз тыныктырып коебуз. поперчить и также оставить на несколько минут. Эми пиязды даярдап алуу керек. В это блюдо можно добавить несколько луковиц. И лук тоже выкладываем на. Пиязды туурап кошкондон кийин дагы тыныгып турса жакшы. Тщательно перемешиваем. И немного наше блюдо должно постоять и промариноваться. Внутренности у нас. Ичеги карындар бир аз тыныктырылды. Наступило время готовки. Мы включаем Эми мешти жандырып, орточо отко коебуз. на средний режим. Мы включили плиту, и поэтому на кухне будет немного шумно. Мы начинаем. Ичеги карынды кууруй баштайбыз. Вы, наверное, Байкасаңыздар, бир дагы тамчы май кошкон жокпуз. внутренности. Ичегинин өзүнүн ширеси чыкты. Но для того, Бирок демдеп коюу үчүн бир аз суу кошуп, жай отко коебуз. немного воды.
ставим на медленный огонь. Ну а пока... Ичегилерибиз бышканча мен силерге кызыктуу маалыматтарды айтып берейин. Мен даярдаган даамдардын баары тоюмдуу экендигин байкасаңыздар керек. Бирок казактар эч качан салмак кошом деп чоочулашкан эмес. Себеби сергек жашоо образын карманышкан. Ал турсун көңүл ачуучу оюн зооктордор дагы кыймылдуу боло турган. Бизде кыз куу деген кызыктуу бир оюн бар. Дословно означает догнать девушку. Жигит ат менен чаптырып кызга жетип, анын башындагы жоолугун илип кеткенге аракет кылган. Эгерде жигиттин көздөгөнү ишке ашса, ал кыздын колун сураганга укуктуу боло турган. Кайра тартканда кыз жигиттин артынан жетип барып, жоолукту ташта деп камчы менен чабат. Муну менен кыз жигиттин түз ниетин байкап, өзүнө татыктуу күйөө тандай алган. Бирок азыр бул жөн гана кооз салт катары сакталып калды. Просто красивая традиция. Ичеги карыныбыз 15-20 мүнөттө даяр болот. Они уже практически... Жыт берсин үчүн орегано кошуп, дагы 5 мүнөткө демдейбиз. Буквально минут 5 еще потушим. Тем временем... Көрүштү алдын ала бышырып алганбыз. Бир аз суу кошуп, И на медленном огне. жай отто дагы 5-7 мүнөттөй бышат. Готовится еще буквально 5-7 минут. Мы отключаем... Мешти өчүрөбүз. Тамагыбыз даяр болуп калды. Капкагы жабык бойдон дагы 10-15 мүнөт тура турсун. 10-15 минут. Следующее блюдо, которое мы приготовим... Кийинки даярдай турган даамыбыз төңкөрмө деген таттуу. Бул таттуубуз талкандан каймак, шекер кошулуп көөлөнүп жасалат. Масло и немного сахара по вкусу. Мы заранее подготовили. Алдын ала буудайды кууруп талкан жасап алабыз. Каймак, бир аз шекер кошобуз. Сразу немного сахара. Но сахар... Шекердин ордуна бал кошсо дагы болот. И хорошенько перемешиваем. Тункерме — это обрядовое блюдо Муну кайын энеси келинине арнап жасаган. для своей снохи. Кош бойлуу келин төрөткө камынып калганда кайын энеси курбуларын чакырып төңкөрмө жасап келинине берген. Родственниц, она с удовольствием готовила это блюдо и угощала свою невестку. Блюдо тункерме выражало Бул даам энелик мээрим менен камкордуктун белгиси болгон. сытное Ал өтө тоюмдуу келет. Аны жеген келиндин сүтү коюу жакшы болот. блюдо, сразу прибывало молоко. Можно добавить немного. Бир аз суудан кошуп талканды көөлөп алабыз. Чтобы собрать это блюдо. Как Жыты эми буркурайт. Куурулган дандын жыты укмуш. Это просто восхитительно. Хорошо. Талканды жакшы аралаштырып, тегерек кылып көөлөйбүз. И формируем в форме круга. Тункерме считалось исконно Төңкөрмөнү жасаганда апалар өз билгендерин жаштарга үйрөтүп, камкордугун билдиришкен. и навыки молодым. Таким образом, они выражали свою заботу и мудрость.
казахов существует множество обрядов, которые проводили. Казакта аялдар гана катышып, аялдар үчүн жасалуучу салт саналар көп. Алардын бири баланы бешикке салуу жөрөлгөсү. Бул жөрөлгө өтө масштабтуу өтүп, баланы бешикке биринчи жолу сала турган аялды кылдаттан дашчу. Обязательно всегда выбирали ту самую женщину, которая первая уложит ребенка в колыбель. Ну, а Ал сөзсүз кадыр барктуу, көп балалуу эне болушу шарт эле. считалось, что самые Ошол аялдын жакшы сапаттары балага берилет деп ишенишкен. Мына ошол аял бата берип, умуркай үчүн бешикти белендеген. готовила колыбель для младенца. А вы знали? Бизде дагы бир кызыктуу ырым бар. Бешиктин үстүнө кооз саймаланган чапан жапса, бала бай, бардар жашайт деп ишенишкен. Уул бала болсо жүгөн илип, эрктүү, кайраттуу болсун деп тилешкен. Кыз баланын бешигине чачпак илип, сулуу, даанышман болсо экен дешчү. Находчивости. А для девочки вешали шелпы, как пожелание красоты и мудрости. Наши блюда готовы. Биздин даамдарыбыз даяр болду. Чайы жок кандай майрам болот. Азыр биз өтө жыттуу жана даамдуу кийик оту деген чайды даярдайбыз. Киготы. Киготы в переводе означает душица. Казактар чайдын түрүн кайнатып ичишкен. Виды чая. И киготы мы Кийик готовим оту на көк основе чайдан даярдалат. чая. Буквально немного Бираз көк чай, чая. Добавляем горный тоо чөптөрүн, чай чөптөн нават кошуп демдейбиз. душицу, и нават. Завариваем. Жыты укмуш буркурайт. Сөзсүз кайнак суу куюп демдеш керек. Травы раскрываются. Чөптөрдүн жыты ачылып, пайдалуу чай болот. Полезный и витаминный напиток. Нужно немного настоять, подождать, пока наш чай полностью заварится. Казахи использовали Казакта чай чөптү жөтөлдү дарылоого, нерв, ашказан ооруларына колдонушкан. и заболеваний желудка. Чай киготы Чайыбыз даяр болду. Жыты укмуш эми. такой аромат. Бул чайды сөзсүз үйдө демдеп ичиңиздер. Чай обязательно приготовить дома. Тамагыңыздар даамдуу болсун. После плотного Тамактан кийин уктагың келбейт. Иле Алатоонун табияты сейилдөөгө шыктандырат. прогулку Сиздер менен мен Айгерим Мусагажинова болдум. Жакында сиздерге жаңы даамдар менен кайтам.